көрбөй коебуз дегенсиңер. Жаман ойлор бар. Фавориттер ыргыйбы? Чындыкты айтайынбы? Мен кече да коркуп атам. Өзбекстандан да ачык айтканда көп күткөм. 48 команда. Ё-моё. Винисиус биринчи орунда, Эң жүрөккө жаккан команда кайсыл болду? Турция. Кот д'Ивуар 100 миллион евро деп жаткан. Анан мен таң калгам. Мен үйгө барбайт болсом антип утулуп калсам. Месси менен Винисиус, сен бул жакты түшүнүктүү. 18 жаштагы футболчудан мындайды күтө албайсың да. Мен Шомродов дебесем, үйдө келинчегин киргизбей койушум экен. Меники Месси. Эмнеге? Жок, кантип Месси. Өтө жакын жерден чыгарып кетти. Айдаган Деклан Райс, ышкырган Мбаппе. Бразилия өтө токшойт. 1-16дан кийин дагы чакырсаңар келебиз, э? Сен келесиң белбейсиң? Мектептен чыксам эле. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору. Биз кайрадан эфирдебиз. Бул чыгарылыштар атайын ошол дүйнө чемпионатына арналды. Аты жөнү ошол футбол ааламы. Бүгүн дагы кайрадан биз ошол дүйнө чемпионаты тууралуу маек курабыз. Жана бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш, анткени биз тайпалык этапты толугу менен бүгүн талдайбыз, аны талкуулайбыз, мыктыларды аныктайбыз. Биз үчүн да айрыкча мыктыларды, эң ошол алсыз команданы дагы, алсыз оюнчуларды дагы бүгүн талдайбыз. Жана биздин ошол чыгарылышты демилгени колдоп берген Amana City курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз башынан баштаганда эле алар кайрылганда алар дароо эле бизди давай жигиттер колдойбуз деди. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык. Жана бизде бүгүн сиздер баарыңыздар, урматтуу көрөрмандар, сурангансыңар, жазгансыңар, тилегенсиңер, эй дегенсиңер, көрбөй коебуз дегенсиңер. Элнар даяр келди. Элнар бүгүн конокто актер мырза жана ошондой эле бизде конокто дагы бир биздин кыргыздын белгилүү актеру, тамашоочу, сценарист, продюсер дагы, режиссер. Бүт бар. Баардыгы бар, Двайнер деп. Мыкты ата. Мыкты ата, Бирок жолдош. футболдун өлдү, э? Жана футбол ойногон Мактан Рыскелдиев байкебиз. Рахмат. Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Бексултандын кесиптеши Кубан. Тааныштырып койчу эми. Азыр тааныштырмакмын. Убакыт элек болчу. Кубан Жумамединов, Утарка спорт телеканалынын алып баруучусу, баяндамачысы жана мен Бексултан Осталиев. Эми тайпалык этапты көрдүк. 48 команда. Ё-моё, вообще шокпуз. Чынында мынча оюн көргөн эмеспиз, жашообузда мынча гол да көргөн эмеспиз. Чынында эми чыныгы эрлер гана бүт оюндарды көрүп чыдашты. Кандай көрдүңөр? Канча процент оюнду көрдүңөр ошол? Эми калп айтпай эле коеюн. 50% ойлой коеюнчу, бир 30%-ын көрдүм го дейм. Бирок мына топ оюндардын баарын калтырбай эле. Аябай жакшы оюндарды, жакшы командаларды көрдүк. Анан мисалы үчүн тиги Гаити, Шотландия жок. Көрөлүк. андайларды көргөнбүз. 5ке чейинби? Эми футбол аналитиги болсок, же болбосо атайын биздин бир подкастыбыз болсо, же болбосо бир нерсеге даярданган сыяктуу бир нерсе болсо, анда көрмөкпүз, айла жок. Анан эми жай мезгили болуп атса, оюндар таңкы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10да болуп атса, анан ошол учурга тура эмес келип калат экен. Анан көргөндөрдү көрдүк. Жана сизчи мындай негизи футболго кандай жакын элеби? Мен эми актамай кетчелик эмесмин. Өткөндөн устамай келип кетти го курсунан. Вот ошол сыяктуу эле. Андан ашам деп кой. Андан ашам бирок э. Болду анда. Андан ашам. Анан кичине ашам. Анда жакшы экен анда. Макул, эми баштайлы. Тайпалык этапты көрдүк. Командалар чыкты, плей-оффто командалар аныкталды, жуптар аныкталды. Негизи эле эгерде тайпаны алсак, сиздер үчүн мындай эң жүрөккө жаккан команда кайсыл болду? Оюнун көрүп, мына суктанып, мындай мына ушул команда чынында алыска барчудай экен деп. Эми айткан жок фавориттер тууралуу. Балким чисто мындай өзүңөргө жаккан команда кайсы болду? Кечээ мына Элнар экөөбүз телефондон сүйлөшкөнбүз. Телефондон сүйлөшүп кетип баратып, ушул футболду талкуулап баратып, анан мен эртең как раз ошол жака барам. Барасыңбы десем, барам деп калды да. Ага чейин экөөбүз жарым саатта сүйлөшүп экенбиз, э. Экөөбүздүн оюбуз бир чыкты да. Нидерланды жакты депчи. Нидерландынын оюну сонун болуп атат деп экөөбүз бир чейра сүйлөштүк. Эми сөзсүз түрдө баягы Францияны албаганда, Аргентинаны албаганда, анан эң башкы экөөбүздү тең таң калтырган команда Мексика болду да. Эми 9 очко алып кеткенчи, 9 уп алып кеткен. Мексика таң калтырды бир чейра. Эми бир чейра түшүнсө болот. Тайпасы кичине жеңилирээк болчу, өзүнүн дубалдары дегендей. Анан ошондуктан Мексика менен Нидерланды көпкө барчудай экен деп ойлоп койдук да. Эми бир жагы чейрек финал, ары жагы жарым финал деп коелу. Урматтуу достор, сиздерге кону менен маалымдайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Amana City курулуш компаниясы өздөрүнүн кардарлары үчүн масштабтуу акцияны жарыялайт. Аянты 70-тен 90 чарчы метрге чейинки батир сатып алсаңыздар, сиздерге бир жолдомо белек кылынат. Эгерде сиз 90 метрден жогору батирди алсаңыздар, анда сиздерге 2 жолдомону белекке берет.
Эң башкысы, бул жакта эч кандай конкурс же лотерея жок. Жолдомо акциянын ар бир катышуучусуна кепилденген түрдө берилет. Эми батир сатып алуу менен бирге сиздер дүйнөдөгү эң абройлуу болгон спорттук иш-чаралардын бири Сингапурдагы Формула 1 жарышына жолдомону белек аласыздар. Аманат Сити жаңы үй жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жер. Элнар, сеники кандай ой бул тууралуу? Мен деле ошо Голландияга өтө кооз оюн көрсөтүп атат. Мексикага бирок таң калып атам мен. Мексика кандайча 9 очко менен чыкты. Балким Мексикада болгон үчүн жаман ойлор бар, бирок таң калып атам Мексикага. Жаман ойлор дегенде калыстар жардам берип атат деген сыяктуу. Мен балким ошол сыяктуу. Эми тайпасындагы команда. Бирок антейин десең, Америка менен Канада деле чыгып атат, чыгып кетти. Ооба. Куан, сеники мындай оюндарын көбүн көрүп атасың, анан кийин өзүңдө бар болчу да бир командалар, ушул командалардын күтпөгөн жыйынтык жана сенин оюңча кайсыл команда чынында күтүүсүздөн ушундай жакшы жыйынтык көрсөтөт? Менин оюмча бул Кот д'Ивуар. Кот д'Ивуардын 3 оюнун тең көрдүм, алып бардым. Буга чейин жаңылыктардан чыкканда Диаменде деген оюнчуну Ливерпуль менен ПСЖ талашып атпайбы? 100 миллион евро деп жаткан. Анан мен таң калам, анткени Германия чемпионатын көп деле көрбөйбүз да, Лейпцигтечи. Анан чындап Диаменде ошол акчага татыктуу оюнчу экен. Укмуштай бир дриблинг, менимче ошо тайпалык баскычтагы эң көп алдаган оюнчулардын катарын толуктады. Анан ал оюнчуда ылдамдык дагы бар экен. Анан жакын эле мына ПСЖга өтө турган белгилүү болуп калды. Тилекке каршы Ливерпульга өтсө жакшыраак болмок. Кечээ бүгүн сайт чыкты, ПСЖга өттү деп. Ошондой. Бир оюнчу, бул бир оюнчу. Анан башка оюнчулар дагы, мисалы Крис Унай деген эч ким буга чейин уккан эмеспиз да. Аталган оюнчуда өтө бир техникасы бай, укмуштай бир соккулары бар экен. Жада калса коргоочулар, Ульфред Цинго деген коргоочу. Коргоочу болгонуна карабастан, ошол чабуулга аралашып, через себя деп атат. 3-4 оюнчуну алдап барып голдук пасты чыгарып берди. Мына Кот д'Ивуар чындап биз Бразилиядан күткөн оюнду көрсөтүп атат да. Чындап рахат аласың да анын оюнун көрүпчү. Алар коркпой ойношот. Мисалы Германиядан алар таптакыр корккон жок. Германия менен ачык ойношту. 1-1 ойношту. Болгон 94-мүнөттө гол өткөрүп жиберишти да. Мага ошол Кот д'Ивуар жакты. Бул жакта бир оюнчу эмес, жалпы бардыгы. Ал жакта 11 оюнчу эмес, мына машыктыруучусу бир оюнда башка чабуулчулар чыгарса, экинчи оюнда башка чабуулчулар чыгарып жатат. Демек, бир гана 11 оюнчу эмес, алар алмашуудагы оюнчулар да бирдей экен да. 26 оюнчуга тең мүмкүнчүлүк берип атат. Жана бирөө бири-биринен кем калбайт да. Бардыгы топ деңгээлдеги оюнчу экен. Ушул Кот д'Ивуар жагып атат да. Швайнштайгердин айтканы туура экен. Не деди? Тим эле Кот д'Ивуар чыныгы африкалык футбол көрсөтүп атат, өтө тез. Мен башкача айтып алды ал бетте. Ошентип айтканда мен таң калып калгам да, Кот д'Ивуар катты окшойт депчи анан. Катты экен негизи. Мына кооз ойнойт экен да, мына эптөө эле бир очко алайын деп башка Гана сыяктуу коргонууга жаткан жок. Ганага чабуулга ойнойт экен. Сон. Жападан жалгыз Гана деген футболкам бар. Мына Жордан Аю белек берген ба? Эми негизде африкалык командалар күчтүү. Мынсында ошо 10 команда келген болчу. Анан кийин Тунис өтпөй калды, 9 өткөн. Тунис өтпөй калды. 9 өткөн. Элестетиңер? Быйыл Азиянын командалары кечирип койгула. Ачык сөз. Япониядан башка, Австралияда бар. Австралия экөөнөн башка калгандары Австралия. Австралия мен көп Азияга кошкум келе бербейт. Европага жакыныраак. Анткени Австралия алар таптакыр. Кореяга таң калбай элесиңерби? Корея таң каласың да. Эми ошо Мексиканын группасынан чыкты. Ошол тема өткөн эле мына таң калтырган терс жактан алганда командалар. Сөзсүз түрдө Турция. Түркия кечирип койгула, ушунчалык көптү күткөм Түркиядан. Курамы да күчтүү болчу. Билбейм эми эмне болду байкуштар. Аягында баягы эшикти катуу жаап кеттик анан ал эле бул эле деп атышат. Бирок эми анын эмне кереги бар эми кереги жок 3 упай Американы уттук деп кыйын болот. Бирок Турциядан көптү күткөм чындыгында. Анан дагы бир таң калтырган команда Уругвай болду окшойт. Уругвайдагы байкуштар. Эми кандай десем, биринчиден ичара конфликт болгон экен. Тренердин баягы тактикасын каршы чыгып бүт бар тең бир сыйра бунт бар. 2010-жылкы Франция өтөт окшойт да байкуштар. Раймон Доменектин системасына каршы чыгып бир сыйра ызы чуу болуп ошойдон бут чыккана кетип калышпады эле. Уругвай да ошондой болду окшойт менин оюмча. Турция менен Уругвай, анан эми Өзбекстандан да ачык айтканда көптү күткөм. Колумбия менен Конго менен ойноп койсо болот деп ойлоп аткам, бирок Колумбия күчтүү турбай көрсө. Аны көрбөдүк Португалия менен оюнда. Кыскасы ушундай, Уругвай менен Түркияны кошо алам. Мага
жүрөгүмө ии ушул өтө салмак деп калып калдым ошо. Могу Түркия негизи өтө таң калтырды десем болот. Эми кээ бир командалар бар да, ошол эле Уругвайды командасын карасак болот, мындай оор учурлар болгон. Бул Турцияда мындай эчтеке болгон жок да, мындай. Эч ким күткөн эмес да, ушундай жыйынтык болот депчи. Бүт командада жакшы. Балким кичине жаракаттан кийин оюнчулар болуп калды, ошону карасак болот. Бирок чынында эми бул уят деп да айтсак болот. Мындай командага, мындай деңгээли менен класстагы команда үчүн ушундай болуп калды. Жана Кореяда менин оюмча чынында чоң бизди таң калтырды. Кореядан биз көптү күткөнбүз. Айрыкча ушул тайпадан чыгыш керек болчу. Оңой тайп. Ооба. Азыркы учурда мынакей Кореяда чоң ызы чыгып атат. Президенттерге чейин, премьер-министрге чейин ошол кайрылып жоопко ташкекте болот. Машыктыруучуну жана көрдүм, сүрөттө бар экен, магазинге киргенде ошол сүрөтүн чарып коюп туруп, немени машыктыруучунучу ушудан башка баарына болот деген сыяктуу болупчу. Менин оюмча бул Кореянын бүгүнкү кризиси тетиги буга чейинки Азия кубокторунан келатат да. Азия кубокторунда да Кореядан көптү күтүп байкуштар эчтеке жетпей калып эле орто жолдон калып калпайбы, жарым финалга чейин жетип туруп, андан ары чыга албай калып элечи. Ошонун баары топтолуп келип анан ушуга келип пик болду окшойт да, менин оюмча. Ошо Кореянын жетекчиликтери, тетиги президенттери баш болуп кийлигишип атса дербик. Сиздин оюңуз кандай? Мен айткандар баарына Сиздер отура иштейсиздер. Мен Турциядан күткөм көптү. Мамлекет ушунча сыйлап, урматтап, баардыгы жанагындай немелер менен кетет эле укмуш. Футболдо өлкөдө. Аябай мындай. Жок дегенде тайпадан чыгыш керек болчу да, анан жанагындай мен үйгө барбайт болсом антип утулуп калсам. Уругвайда чартерный рейси бар болчу экен. Өздөрү жана неме деген уктары ошого ишенесиздерби? Уругвайдын немеси мамлекет авиабилетти өзүңөр төлөп Ошо чартер өзгөртүлбөдү. ат менен салып туруп, утуп калбадыңар өзүңөр келе депчи. Ала арага мен Валерде 2 билет бар кетесиң. Мен ала кетти. Мен ала кеттим. Соңкөлдүн сумкасында болдум. Суунун боюнда мен келем. Мен айткам да жаңы элечи. Күтүп турам соңкөлдүн. Мен ала келдим да. Таксимен Попут ала келдик. Ушундай. Попутиге түшүп кетишкен экен да. Сагачы эң мындай жакпаган команда, такыр таң калтырган команда кайсы болду? Жок, мен дагы мына Уругвайдан чындап көптү күткөм. Анткени машыктыруучу Марсело Биелса, ал негизинен ошол бир чабуулга ыктаган ойун ойнойт да. Негизинен мына аутсайдер командада машыктырса делечи, мисалы Лидс Юнайтедде машыктырып, мындай анын оюну ошол мындай көп күчтү талап кылат, прессингди талап кылат. Мына ушундай кызыктуу оюну көрсөтөт да. Анан бул ошол турнир алдында достук оюндарда ойногон эмес экен Уругвай. Ошо мүмкүн ошол өтө көп мындай физикалык жактан аябай көп даярданып жиберишкен окшойт. Биелса ошону ашырып даярдап, анан оюнчулар дагы чарчап калды, оюнчуларга да жаккан жок, ортодо ызы-чуу чыгып. Мына көрдүк Вальвердени 57-мүнөттө алып салды эми. Элестетиңиздер, Вальверде деген оюнчу менимче ал 200 мүнөттө эле чуркамак, анан алмашуудан айтты мага чабуулга жакын оюнчу керек деп. Менимче Вальвердени сен чабуулга ойно деп борбордук чабуулчу кылса деле ойномок. Негизи ошо Биелса өзү бир ошо атмосфераны кармай албай, оюнчулар менен тил табыша албай койду окшойт, бирок курам чындап күчтүү. Анан албетте Фернандо Муслера, ошол дарбазачы эми чындап өтө начар ойноду. 3 гол алып келди, э? Бүт голдор ошол. Бирок 3 эле гол кирди деп койсоң. Уругвай киргизген бүт голдорду ошо киргизди ошо. 4 гол. Сауд Арабиядан ошол кармай албай койду. Кабо Вердеден аягында мына баяна жайды. Айтор Муслера эң начар оюнчу болду бул дүйнөдө. Тиреге каршы, карасаң Муслера чынында бул легенда. Бул Уругвайдын эң ишенимдүү, эң жакшы көргөн футболчусу. Эми картайып калды да. Эми бул карьерасын бүтүргөн да негизи. Чакырып келишти, ойнотушту. Эми будан эмне күтсө болот эле билбейм мен мындай. Ушундай жашы келип калган оюнчуларга мындай жүк таштаганда туура эмес да негизичи. Кел, таш, давай. 10 жыл мурун кандай ойносоң, азды ойно деп мен. Тура, Роналду ошентпегиле, да? Азыр болсо оюнчуларга өтөлү, макта бизде жазып өтпөйбүз келди. Октуш, кандай азыр түзөсүзбү? Иә, курам эмес, азыр биринчиден оюнчулар менен. Мыкты оюнчулар. Силерге жаккан 3 оюнчуну жазасыңар. Ушул турнирдеби? Тайпалык этаптын эң мыкты болгон 3 оюнчу. Эстештик да кое турла. Эстейли? Убакыт бар. Голдорду эсептебегенде дагы, негизгиси. Негизи эле балким бул дарбадаш болуп калат, балким бул. Месси. Меники биринчи кетет. Ой. Конечно кетет. Витиняны жазып коеюнбу же? Так, анда эмесе. Көз окшош. Окшош го прям. Болду, даяр экенбиз. Даярсыңарбы? Ой турганда, ой тур. Вообще окшош экен. Бирок мен сени караган жокмун, сен мени караган жоксуң.
Еттік ме? Яғни 1, 2, 3. Жаман сұлу екен, бірақ қыл да. Так. Месси жақтар екен, бірінші орында бірақ. Винисиус, Мбаппе, Месси. Сіз баштаңыз анда? Мен баштайын. Неге Винисиус бірінші орында? Винисиус бірінші орында, мен чындыгында Винисиустан мынчалык ойынды күткөн эмесмин. ооба. Бразилияга келип, бул эми биринчи кезекте өзүн көрсөтө элек да Бразилия курама командасында. Анан бул турнирде чындыгында бага лидерлик сапатты өзүнө тартып алдыбы? Мага аябай жагып атат Винисиус. Эгерде ушундай темп менен кете турса, бир жагы жарым финал. Бир жагы жарым финал, ар жагы финал болушу мүмкүн. Мбаппе баягы эле планкасын таптакыр түшүрбөй эле дагы эле ошол ойдон келатат. Эми акыркы оюнда эми Усман Дембеле өзүнүн чеберчилиги 3 гол тең опош болду, бирок Мбаппенин дагы бага гол киргизгенге өзүнүн аракетин көрүп аттык. Тренер дагы Мбаппенин аягына чейин алган жок. Гол киргизип алсын деген ниетте го дейм. Ошондуктан эми Мбаппе, Месси болсо Месси ал гений, аны тана албайбыз го дейм. Тана албайбыз. Канчага чейин барат билбейбиз, бирок Месси бага 6 гол менен тайпалык оюндардын эң Башында турат. Ушул үчөө. Анан эми кошо берсек, кошулуп кете берчү экен, бирок ушул үчөө азырынча ушул чемпионаттын жылдыздары деп коечу азырынча. Так, биздики мынакей Элнардыкы биринчи орунда Месси экен. Ошондой эле экен, бирок Месси? Бул Месси акасы да. Сен Мессинин фанаты. Мессиники. Мен Мессиден мынчалык күткөн эмесмин, бирок Мессиден мынчалык 6 гол менен тайпадан чыгат. Жок. Мен мындайды күткөн эмесмин. Мен мындайды күткөн эмесмин. Месси Аргентина тайпадан чыгарын билгем, бирок Месси менен 6 гол менен чыгарынан мен дагы таң калып атам. Винисиустан да күткөн эмес. Мен оюмча Анчелоттун жардамы бул жерде өтө чоң. Себеби балага эркиндик берди, өзүң каалагандай ойно, өзүң каалагандай преслияны башкар деди. Мбаппе. Эркин оюнчу Мбаппе. Өзү каалагандай ойнойт. Мбаппеге сөз жок го эми. Үчөөнүндө сөз жок негизи. Сөз жок экен ушул болду. Сөз жок. Куба, сенде сөз барбы? Эми мына Месси менен Винисиус, сен бул жак түшүнүктүү. Мессиден чындап мына жада калса өзүнүн фанаттары күткөн эмес дегенде. Албетте ишенген, бул тайпа оңой болчу чыкмак, бирок Месси мына жалгыз өзү чечип кетет деп ойлогон эмес. Башка оюнчулар дагы дал ушул голдорду киргизет го деген ойлор болгон. Биринчи, экинчи турда Месси өзү гана чечип койду. Эми Винисиус мына Актамайк айтпады, буга чейин ал Бразилия үчүн гол деле киргизген эмес. Бир ашып 10го жетпеген гол бар болуш керек. Буга чейинки жылдарда жылына ашып кетсе бир жолу гол киргизет Бразилия үчүн. Анан бул чемпионатта мына Винисиус ошол Анчелоттун келиши сөзсүз түрдө чоң жардам берди. Жана мисалы башка командада, мисалы Мбаппе деп атат, Мбаппеде ал команда күчтүү да. Эгерде мына Килиан Мбаппенин ойуну жүрүшпөй жатса, мына Дембеле чечип кетет хет-трик менен, Майкл Олисе бир пас менен чечип кетет. Ал эми Бразилияда чече турган бир эле оюнчу бар. Башка эч ким чече албайт. Рафиня жаракат алып калды, эми Неймар чече тургандай деңгээлде эмес. Башка оюнчулар албетте мыкты болгон, алар ошол Винисиуска бир аз жардамдашып койсо эле, Винисиус өзү негизги каарман, негизги жылдыз чече турган оюнчу. Анан Денис Ундав бул биринчи, экинчи турда алмашуудан чыкты. 60 мүнөттүн ичинде ал 3 гол, 2 ассист. Элестетиңиздер, ар бир 12 мүнөт сайын натыйжалуу аракетти жасады. Ошентсе дагы 3-чү турда дагы стартка чыгарбай койду. Таң калыштуусу. Бирок мына Денис Ундав менимче баарын таң калтырды. Тилекке каршы бир 30га жакындап калыптыр. Эгерде жашыраак болгондо мүмкүн сөзсүз түрдө топ командадан көрмөкпүз. Бирок азыр деле эми ким билет, Денис Ундавга бир команда мүмкүнчүлүк береби деген ой бар. Плей-оффко даярдап атса керек баягы, эми баягы эс алуу берип, плей-оффто баягы күчтүү оюндар башталат да балким. Бүгүн көрүп каларбыз балким. Байкайсыз. Бирок эми Ундав боюнча менин оюм бар да, бул атайын жокер катары колдонуп, экинчи таймда берип оюнчулар бар да, мындай өзү жакшыраак көрсөткөнчү, балким ошон үчүн да мындай толугу менен экинчи таймда чыгат деп ойлоп койдум да. Меники ошондой эле негизичи, Мессини чана албайбыз. Винин дагы Буадини кошуп койдум. Айып Буади деген Марокконун оюнчусу аябай жактым ага. Негизичи аябай мындай ушунчалык акылдуу оюнчу экен, 18 жашта. 18 жаштагы футболчудан мындайды күтө албайсың да негизи. Бирок бул чынында мыкты экен. Будан тышкары Марокко толугу менен мага Марокко жакты. Сайбари да кандай ойноп атат, ошону көрүп алдыңыздар. Хакимиси кандай ойноду. Чынында эле бул Марокко 22-жылдагы ошол сценарийди кайталап, балким ошо өйдүрөп. Эми бирок булардыкы дагы оорураак.
мынакей биякта сеткасы аябай оор. Бүгүн мынакей Нидерланд менен ойнойт. Нидерланд аябай жакшы табында экен. Бирок эгерде ушундай торчо менен чыгып кетсе, балким булар чемпиондукка да барып коюшу мүмкүн да. Эми эмнеге жок деген сөз да. Албетте. Эмнеге жок деген. Ошон үчүн мынакей Винини бияктан мен кошулам толугу менен элерге. Бул жактан ошол Анчелоттинин баласы, өзүнүн родной баласы да, булчу кандай кааласа ошондой ойнойт Винини. Толугу менен эркиндик берди. Винниге эркиндик керек. Ага мындай өз жактан тугуп мындай ойно, тигиндей ойно, позицияны бекемдеткен ага кереги жок да. Ошондой ойлор жакшы. Кийинки келгиле эми бул жактан биз мыкты голду аныктап көрбөйлүбү? Эстеп туруп, кайсыл гол эң кооз болду? Айырмасы жок деген бир кезде. Бир эстеп көрбөйлү. Офсайд болуп калса дагы. Эстеш керек экен. Офсайд болуп калса, эми мындай кирген голду эми эсептелген жок, бирок мага Өзбекстандын голу жакты. Өзбекстан тиги Конгого деле киргизген голу ништек болду. Ассистти кандай берүүдү тиги Файзуллаев дегиңиз келип туруп. Шомуродовдун голу чынап сонун болду. Сонун болду. Кооз болду. Так. Шомуродов эсте калды. Гол боюнча санагандар боюнча. Кимдер тиги Дембеленин 3 гол тең окшош, бирок үчкөн 3 тең прям эме да, на исполнение сонун болду. Дембеленин голдору деп койсоң болот да. Мендиш менен деле Месси бар штрафнойдон экөө тең. Окшош киргизип кетти өткөндө. Лошельсон голчу. Штрафной. Аргентина, кстати. Биринчи гол. Жакшы. Биринчи гол. Так. Демек мындай бири ойго келбейлүү ушу жактан бир эме кылып, добуш берип туруп, бир голду Мен тандап алып. Шомуродов дейм. Шамуродов, сенчи? Бирок мына аябай укмуш бир таң калтырган гол жок азыр. Азырынча жок баягы. Ван Перси сыяктуу андай гол жок. Шакири жок, айла жокмун. Жакшы голдору бар, бирок эң жакшы гол азырынча кире элек го дейм, буюрса. Бирок эми мен Шомуродов десем, үйдө келинчегиң киргизбей коюшу мүмкүн. Анда бизде Шомуродов. Бизде Шамуродов дейли анда. Элдер Шамуродов. Биздин Элдор Шомуродов. Элдер айтпайсың да. Мен дагы кудаларга баштадым. Жакшы. Кийинкиси болуп мыкты дарбадашы. Дарбадачылар негизи көп ойноду, аябай жакшы ойногондор көп болду. Бирок ошонун арасынан бирөөнү тандасак болот. Бияктан эми Вазиняны да көп айтабыз. Вазиняны көп айткандын себеби андан эч ким күткөн эмес, биринчиден 40ка жакындап калыптыр, анан команда өзү сенсация болуп атпайбы? Ошон үчүн Вазиня болуп калды да, команда өзү сенсация. Ал негизи команданы алыш керек көбүнчө, Кабо Верде. Команданы өзүнчө сенсация деп коюш керек. Вазиня эми түшүнүктүү. Команда жакшы ойноп атканы үчүн, анан Вазиня дагы ошонун курамында болгон үчүн Вазиня болуп атат. Эгерде мындай алып атырган болсок, жакшы дарбазачылардан эсте калган сейфтер менен ким бар? Чыгарып кетти, тигинтип кетти. Чыгарып кетти деле немелер болгон. Жок эле болду негизи. Мухаммед Алёвайс деген дарбазачы, Саудовская Аравияны өтө мыкты ойноп. Жанагы неме ким болуп атат? Анан Кюрасаонун Атымды калбадымбы? дарбазачысы. Өлү коюп кетти го бат эле. Ошо Вазиня. Ошол окшойт анда. Биринчи турда таң калтырбады ал. 9 сейф салдыбы бир матчта. 9 сейф. Анан кийинки лебеттеште мына Кюрасаонун дарбазачысы Элао Ром деген 15 сейф болду. Рекорд. Ал киммен ойноду эле Кюрасао? Эквадор менен. Эквадор 2-3төн ашып кетти, 15 таамай сокку. 15 тосуп салды. 15 сейф элестет. Бирок негизи рекорд да. бул эми баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Күчтүү команда менен аутсайдер команда чыгып калганда, эми баягы кандай десем, түшүнүктүү күчтүү команда чабуулду көбүрөөк кылат дагы, анан баягы дарбазачыга көбүрөөк күч келет. Ошондой дарбазачыларда шанс көбүрөөк да, баягы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп калганга. Убагында деле тиги Боно 4 жыл мурун. Ясин Боно. Марокконун курамында аябай катуу ойногон. Анткени атаандаштары күчтүү болуп, көбүрөөк топ чабуул жасап, көбүрөөк сокку болуп, анан көбүрөөк тоскон да. Ошондуктан баягы аутсайдер, эч ким күтпөгөн командалардын дарбазачылары бул жерден мыкты болору шек жок. Ошол эле Вазиня, ошол эле тиги өзүң айткандай Кюрасаонуку. Ал эми мен деген кыйын. Но Байкуш Нойер акыркы кайсы оюнда ашыкпай кетирди эле? Акыркы оюнда ошо ката болуп калды. Эквадор менен. Кыскасы мен Куртуа, Нойер деген сыяктуулардан эми көптү күтпөйбүз, анткени алардын багы коргоочулары да күчтүү, командасы да күчтүү. Аларды айта албайбыз. Бирок Вазиня сыяктуу баягы ноунеймдер таң калтырууда азамат. Не дейбиз? Куртуа дагы мисалы Бельгия Иран 0-0 болду, ошондо 2 дарбазач тең ийгиликтүү ойноду. Куртуа 2 жолу мына укмуш чындап коопту учурду тосуп кетти. Анан Алиреза Бейранман ал жана бир 2-3 метрден тепкенде тосуп алды окшойт. Максим Декпепер. 5-номер.
өтө жакын жерден чыгарып кетти да. Жатып алып. Нереально сейф болду. Өтө мыкты. Эстедим. Эсептесең? Ооба, Что-то макына мондай да. Болду, Иран. Ушуну эстеп атпайм. Иран катуу ойнободу. Байкуштар бирок кырылып Ошо кетти. болду. Бир дагы утуш жок, бирок бир дагы утулуш жок, бирок үйгө кетишти байкуштар. Катуу болбоду эле ошо. Да, тилекке каршы. Ушундай болуп калды эми. Биз эми кийинки өтөрөлү акырындык менен эми символикалык курам түзүп көрөлү. Өзүбүз үчүн мыкты дарбазачы, защитник, жарым коргоочу, анан нападающий кылып туруп, мына 4төн жазабыз да. Жазып кел анда келе. Этпи? 1 2 3. Ар кандай состав го барыбыздыкы. Ами, синго дейт го жакка келе. Бири-биринен дарбазачыдан баштай берели. Дарбазачыдан баштай бирден баштайлы, бирден кылып, баарын Бейран койсуз. Вант кене. Иран. Меники Бейран Вант. Вазини анткени эми плей-оффко чыкты биринчиден. Туура. Кумун командасын суруп чыкты дейт. Анан ошон үчүн Вазиния деп койдум. Эми Ирандыкын тандамакмын, эгерде Иран чыкса. Андан ары чыкса, бирок Ирандыкы дагы күчтүү болчу. Ошондон Вазиния. Вазиния. Мен Вазиняны эле тааныйт экенмин. Ошон Вазиния. Мен да ошо Бейран Вант жазып бирок кайра өчүп салдым. Сөйдөгөндө Жаңы Зеландиядан 2 гол өткөрүүдү, андан кийин Египеттен да гол өткөрдү. Майк Миньян сөйдөгөндө француздар күчтүү болгону менен ал жакта дагы чабуулдар болду. Норвегия менен пенальтини тосуп алды. Ошо пенальтини дагы тосуп алды. Ошол оюнда бир нече сейф жасады. Ошону эстеп кетип, Майк Миньянды жазып койдум. Пенальтиден куткарды, менимче жалгыз дарбазачы болду окшойт пенальтиден тоскон. Татыктуу. Меники Бейран Вант эмнеге болду? Мындай перформанстар негизи сейрек кездешет. Чоң турнирлердечи, анан кийин 15 сейф деген бул менин оюмча бул нерсени кайталаш өтө оор, кийинди эле качан кайталат мен билбейм. Ошондуктан Бейран Вант дедим. Плюс сейфтер жөн эле мындай эмес да. Мунуку нереально сейфтер чыгарып атпайбы, ошондуктан мен муну алганга болгон жок мүмкүнчүлүк. Эми коргоочулардан Ван Дейк дейт сиздики. Ван Дейк биринчиден Япония менен ойногондо өзүңөр көрдүңөр. Мындай киргизген гол эмес, ошол топту карап турган моментин байкадыңарбы? Бир гол менен жардам берди командасына. Эми Японияны негизи учуш керек болду, бирок Япония күчтүү болуп атпайбы. 2-2. Андан кийинки оюндарда дагы стабилдүү оюн көрсөтүптүр, албетте. Тиги 5-1 Швецияны утуп алганда көбүрөөк четтеги коргоочулар жакшы ойноп атышты, бирок ошого карабай. Ал эми акыркы оюнда Тунис менен ойноду. 3-1. Ошол оюнда дагы эң жогорку деңгээлдеги баягы бааны алган да Ван Дейк. Ошондон Ван Дейкти койдум. Эң мыкты коргоочу катары мен тандоом Ван Дейк. Мен жакшы биле албай койдум ал защита жөнүндө. Бирок баягы Франциянын оюндарын көрүп атам. Францияда Салиба жагып атат оюндары. Салиба Арсеналда да деп коесуң, Салиба. Кыскача эле болсун. Салиба. Мен Ульфрид Синго буга чейин айттым жана Кот д'Ивуарданчы. Бул оюнчу өзү коргоочу болгондугуна карабастан чабуулга өтө көп аралашат экен, өтө техничный экен. Анан Хакими, Ашраф Хакими Мароккону жалгыз өзү сүрөт деп, эми жалгыз деп айта албайбыз, бирок Хакими мына лидер болууда. Мына Бразилия менен болгон оюнда элестетиңиздер, бразилиялыктар Хакиминин өзүнө эле бир 7-8 жолу чалды Хакимини. Хакимини ошол ойлошту окшойт, Хакимини сындырсак оюну бүтөт деп, чындап бүт оюнда ошол Хакими тараптан болуп атат. Анан чечүүчү оюнда Гаити менен 1 гол, 1 ассист коргоочу болгондугуна карабастан. Ошол себептен Хакими. Меники Дензел Думфрис, ошо Нидерланды менен оюнча сиздикиндей эле ошо өтө жакшы ойноп атат, коргондо айрыкча. Анан кийин мен да ойлоп аткан болчу, Ван Дейкти ойлойм, бирок Думфрис ошол чабуулга аябай жакшы жардам берет. Негизи эле анан кийин ошон үчүн дагы Реал алды да. Думфрис бизде. Алды да. Кытайм деген. Ошон үчүн Думфрис бар. Бул команда жана жарым коргоодон баштайлы. Жарым корго Деклан Райс 2 оюн никтей сонун ойноду. Менин оюмча. Англиянын оюндарын көрдүм чындыгында. Мага убагында жакчу Англия, анан кийинде Португалия алып кеттик. Роналду пайда болгондон кийин деп койсуң. Белингем эмес, Райс именно. Райс. Белингем дагы, бирок Белингем бир оюнда таптакыр эле өтө төмөн баа алыптыр болчу. Райс болсо эми стабилдүү, жакшы бааларды алып атат 3 оюнда теңчи. Ошондуктан Деклан Райс азыр бул эми праймда деп коелучу. Ошол ойдон командасы менен бир нерсеге жетишип калса, аябай сүйнөт элем байкуш. Акыркы 2 евроны эстесем, ыйлагым келип кетет. Меники ошол оюнду эсептебегенде деп жаздым мен. Ошол оюн эми оюнга алыш керек. Жакшы. Бирок меники Белингем. Акыркы оюнда бирок эрешайт этип кетти Белингем. Белингем жакшы ойноду, баары бир мыктылыгын көрсөтөт да баары бирчи. Ал оюнду унуткула да.
ошо Кайсы ойнайды ойнойбу. бул? Гана менен. Гана менен. Унутуп калдык да типа. Ого, уже унуттук бүт да. Гана менен даже менин калыптым. Гана менен ойнады нече? Ого. Куба. Меники Хамес. Куба экиден Хамес, жазып Ошо мен Хамес Хамес Родригес. кошмокмун негизи, бирок чындап мына Мен Колумбиянын оюну бул эми негизги лидер бул Луис Диас болот го деп ойлоп аткам, бирок Луис Диас да жакшы ойнойт, бирок по-любому мотору ошол оюнду жүргүзгөн, жарым коргону бөлгөндө Хамес экен. Албетте акыркы бир 4-5 жылдан бери Европада ойнобосо дагы анын таланты ошол бойдон экен. Албетте 90 мүнөткө жарабайт экен, 60 мүнөттөн кийин алмашууга кетип жатат, бирок 60 мүнөттө ал укмуштай пастарды чыгарып берип атат. Өтө мыкты. Ал эми чындап эми Хамес бир аз чабуулга аралашкан десек, экинчи бул Бруно Гимараенс. Бразилиялык жарым коргоочу уже 3 ассист жасап койду. Өзгөчө мына акыркы оюнда топту тартып алып, бир нече оюнчуну жазгырып, анан Матеус Куньяга бош дарбазага топту берип койду. Гимараенс дагы менимче мыкты ойноп атат. Жакшы. Негизи бирден жазмакпыз, бирок экиден болуп кетти. Меники Феликс Нмеча. Бул ошо Германияда, менин оюмча, негизи Германия мага жагып атат. Анын ичинде ошо Ундаф деле жакшы, бирок менин оюмча ошол орто бөлүктөн көбү ошол Вирт менен Мусиаланын связкасын күткөн. Бирок бул жакта Германияда негизи ошо Феликс Нмеча көрүнүп атат. Феликс Нмеча өтө жакшы оюн көрсөтөт. Анан кийин менин оюмча бул оюнчунун да келечеги алдыда. Бул турнирде чынында алыска көп сүргөн ушул болот да. нече каякта ойнойт? Нмеча Германия. Боруссия. Боруссия. Мен ойлойм, балким Африкадан эстеп кеттиңер депчи. Боруссияны байкап керек экен. Ошо Нмеча топ вообще. Жана чабуулчулардан. Мен Мбаппе дедим. Мен Месси дедим. Мен Мбаппеден көптү күтөм. Мбаппе байкуш былтыркы финал, 4 жыл мурунку финалдан кийин бул айтар сөзү дагы бар. Анан Мессинин рекордун жалгыз жаба турган ушул эле Мбаппе. 3 гол киргизсе кубалап жетет, андан ары дагы аша турган Мбаппе эле да. Анан биринчи, экинчи оюнда өзүнүн мыктылыгын көрсөттү, эми үчүнчү оюнда түшүнүктүү. Ошондон Мбаппе, ишенгеним Мбаппе. Ишенгеним Мбаппе деп айдагандын декларациясы. Жок, айдаган Деклан Райс, ышкырган Мбаппе. Да, могурдукту эле азыр бир болуп койчу эле, просто аябай эстеп кеттим да. Килиан диктатор. Диктатор? Ушулар чыгып турбу? Ошо Килиан Мбаппе тууралуу. Акыркы оюнда да байкадыңарбы? Тиги капитандын бул эмесинчи? Судья барпы? Судья барып тиги көрүп койчу, тиги чуркап кетип калган. Военный да. Меники Месси. Эмнеге? Жок, кантип Мессидің калган. Кантип эмес. Азыр мага Месси эле. Башкалардай Мбаппеге, Винисиуске албетте кошуласың, кошулбай кое албайсың. Эми бирөөнү сүйүп калсаң башка адамдар көрүнбөйт деп атпайбы көзүңө? Ал жаман көзүңүз менен карабай калам, былтыркы көзүңүз менен. Месси азыр Мбаппеге келем мен. Месси бул чемпионатты утпаса дагы, утсун буюрса, бирок утпаса дагы алдыда голдору бар. Бул оюнда, бул чемпионатта Мбаппе жетпей калышы мүмкүн Мессинин голдоруна. Бирок алдыда сиз айткандай Мессинин рекордун жаңылаган, жаңылай турган алдыда баары жаңылайт ал турган иш. Бирок азыр 6 гол менен 39 жашта Аргентинанын жарымы 10 голу Месси. Ошо Месси. Ошо. Молодец. Жакшы. Куба. Винисиус буга чейин айтканбыз, айтпай койгойлу. Жоңуна Винисиус. Азыр мен башкаларга караганда көбүнчө өзү жалгыз чечип жатат да Винисиус. Меники Холланд жыткычтай болгон Холланд элдерди кыйнап, кадимкидей эле үстүнө отуруп алып, минип алган Холланд атты чынындачы. Менин оюмча бул ошол Норвегиядан башка командада ойногондо биз кайра да айтмакпыз, булар деген фаворит депчи. Эгерде ушул эле Холланд башка командада болгондо, эми топто айтам да. Ушул команда чемпион болмок да, эми Холланд менин оюмча ушул Норвегия менен деле алыска бар. Бирок Холланд Франция бул чемпионатты утат, булар бизден күчтүү деп салып турго. Анан деп туруп оюнга чыкпайт. деп туруп оюнга чыкпай. Эми ал тренердин чечимиби же өзүнүкү билбейм. Аябай күткөнбүз Холланд менен Мбаппенин таймашын, анан күтүп чыгарбай койду. Калып калдык биз мейли деген бойдон. Ошол. Мен да ошону аябай элестейм. Так, эми эң мыкты судьяны тандайлы деп. Жакшы. Жок, бизде негизи тайпа кытап тууралуу бүттү. Алдыда мынакей плей-офф башталды, анан кийин паралар белгилүү болгон.
Сиздер үчүн эң күткөн пара кайсыл, эң кызыктуу болгон пара кайсыл? Анан кийин оюңуздар боюнча мен ошону билгим келет да, могу фавориттер ыргыйбы ушул плей-оффтун биринчи эле этабында? Анан ыргыса кимиси жакыныраак болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Так, мен мындай эле карап айта берейин, Тарса айтып бериң. Так, Бразилия, Япония. Эми бүгүн көрөбүз. Бразилия өтө окшойт мен оюмча, бирок эми жапондордун деле көп нерсени күтсө болот. Германия, Парагвай. Эми бул жерде Германия сөзсүз түрдө өтүш керек. Могул жерден өтө кызык. Нидерланды менен Марокко. Өтө кызык, өтө күчтүү оюн болчу да. Португалия, Хорватия. Бул биздин чыгарылыш эртең чыгат. Бул бир бутуп калган болот. Ошондуктан ойлогола булар эмне жүндө отоо депчи. Болбоду эле оюн депчи. Бул беттеш биз көрө элекпиз бул оюндарды. Негизи эле карап атабыз да. Франция, Швеция. Эми бул жерден дагы карабайсыңарбы эми? Эми Франция эле го дейм. Кот д'Ивуар, Норвегия карагат. Бул жерде так эң Кубанын мыкты жакшы деген командасы, анан Холланддын командасы дагы өтө күчтүү. Негизи эле мындай карасаң, күчтүү. Сиз үчүн эң кызыктуу пара? Кызыктуушулардын ичинен эң кызыктуусу кайсы? Эң кызыктуусу Муну 100% көрөм, муну вообще калтырбайм муну. Деген эми Кудай буйрса. Аргентина, Кабо Верде. Аны көрөбүз. көрөбүз. Сөзсүз түрдө эң убактысы дагы жакшы, ыңгайлуу экен да, багымдаттан кийин депчи. Сизге ошолбу? Жок, кой турла. Мен тандай элекмин го. Элнар сеники айтып берди. Меники Голландия, Марокко. Голландия Марокко. Бирок мен Аргентина, Кабо Верде үчүн айта кетейин. Айта кетиңиз. Чындыкты айтайынбы? Чындыкты Кечине коркуп атам мен. Кечине коркуп атам. Себеби мен мындай оюн көрсөтпөсө эми жөн эле мындай эле африкалык команда утуп кетебиз жөн эле дегем. Португалияга бир ойноду. Бул өтө чоң жетишкендик бул. Роналдо менен ойноп, Роналдо өзү укмуш ойнобой жатса дагы баары Роналдода. Ошон үчүн кичине коркуп атам. Кабо Верде Португалия ойногон жок да. Жок. Конго ойноду анда, Токто кетишип калып адашып калдым мен. Жо Испания менен. Испания менен бир-бир. Ошентсе Ошол ошо кыскасы кичине коркуп атам. Мейли, мен Португалия менен Хорватия деп кое берейинчи. Жакшы. Бирок үчтү тандасак болмок. Кечтүү тандайбыз. Бирөө тандайбыз. Болбойт анда. Анда Португалия менен Хорватияны. Мен Кот д'Ивуар, Норвегия. Менимче мына экөө тең бир деңгээлде. Кот д'Ивуарды мыкты даярдыкта керектигин айттык. Норвегия да ошондой. Менимче Норвегия атайымдагы күчүн сактап экинчи курамын чыгарды. Жада калса дарбазачысын кошо. Норвегия менен Кот д'Ивуар мына чындап бир кызыктуу оюн болот го дейм менимче. Бир 2-2, 3-3 дегендей. Ошону күтүп атам мен Кот д'Ивуар, Норвегияны. Сиз Мен США, Босния деген. Босния каякта экенин билбейм деп койгон Билесизби? Бизге баары дейт го. Бизге баары Босния каякта экенин билбейм дейт го. Босния деле каяп коюшу мүмкүн бирок. Ооба. Мен мага Нидерланды, Марокко. Аябай. Аябай кызыктуу беттеш. Чынында мен ошону аябай күтөм. Биз апарабыз бүгүн кон экөөбүз ошол оюнду көрүп коелу, Стадиондонбу да? УТРК спорт жерге. Стадиондон. Мана Салкулов болобой. Так. Нидерланды, Марокко карагыла экөө тең. Мурдагы багы биринчиликтин Нидерланды чейрек финалга барса, Марокко жарым финалга барган чындыгында эми али жок бирөө учат экен да. Бирок экөө тең жарым финалда көрө турган команда чындыгында бүгүн түнү катуу оюн болот. Ооба. Көрөбүз. Мен бирок Голландияны көргүм келет. Экөө чогуу көрөлөй. Чогуу көрөлү. Голландия ушундай ынтымактуу мындай сонун команда го мындай. Бизде эми темалар деле калбай калды. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңерге жана ошондой эле кийинки чыгарылышта күтөбүз. Жарым чейрек финалдар бүткөндөн кийин жарым чейрек финалбы? Жок, 16-дан бир. Жарым чейрек финалбы? Жарым, анан жарым чейрек, анан чейрек. Анда 1-16-дан кийин дагы чакырсаңар келебиз, Сен келесиң белбейсиңби? Мектептен чыксам келем. Каникул жок силерде деп кой. Жайында да окуйсуңбу, Отличник болуп бүттүм деп кой. Ошо, ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Актан Арскелдиев мынакей бүгүн. Кызыктуу эле болду беле? Жок, мага сонун жакты. Сага жактыбы? Жакты. Элнар өзүңөчү? Мага Актан баке келди ошентип жакпай калды. Жок. Нурсултан куртун эле болгондо койдуң. Бирок экөөңөрдүн оюңар аябай жагат мага. Чын эле? Өткөндө силер да айткан турасыздар Англия деп. Англия. Англияда да кичине бирдеме бар. Бирок Гана утпайт, Англия Гана айтмакчы. Все, рахмат. Кубаныч Мамединов бүгүн биз менен биргеликте болду. Өз ойлору менен бөлүшүп, рахмат Куба. Жана ошондой эле Элнар Дайыр. Элнар Дайыр эмес бул деген, Дайыр Гарнир,
айтайын дедим шутка өтүп кетти да. Актарыңыз келди. Эми алдыда кандай эсерде проекттер бар, ошону эми жарнамалап коелу. Биз аудитория кичинекей эле кантсе дагы, бирок кантсе дагы. Биз Кодо жаш деген кино тартканбыз. Кодо жаш деген мына 2022 жылда Элнар Дайыр башкы ролдо. Биз сценаристпиз, режиссербуз. Биз дагы ойнодук. Буюрса күз айлары менен би кыскасы азыр монтаж жайдын аягы. учурун күтүп атабыз. Тартылып бүттү, Тартылып бүткөн. Болду. Айтмакчы, биздин медиа турнир башталды. Топ тим командасында ойнойбуз биз. Медиа турнир 8 команда бар. Уттуңарбы? Уттуңарбы? Канча уттуңар? Жөө кетесиң точно. Ар бир дем алыш күн сайын ушул мына бүгүн кече 1-чи тур болду, эмки дем алыш күнү 2-чи тур, андан кийин 3-чү тур. Айтор медиа футболго кызыккандар болсо, КФУ тетиги Медеров көчөсүндө жайгашкан спорт комплекске келгиле, буюрса менин уят болгонумду көрүп кетесиңер. Бүгүн болсо баарыбыз айтып болдук деп койсуң. Урматтуу достор, ошол менен биз бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Буюрса кийинки чалыкка чейин аман эсен болуп туруңуздар. Баарыңыздарга биз ийгилик каалайбыз жана биздин долбоорду колдоп кеткен Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. 7 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарында премиум класстагы ошол туракчыларды бизге тартуулап берип атат. Достор, лайк, комментарий калтырып, ошол ойлорду да жазып кеткиле. Кошуласыңар биздин ойлорго, кошулбайсыңарбы? Кошулбасаңар эмнеге кошулбайсыңар айтып кетпей, жөн эле урушуп көрбөйчү. Ошо. Деп Бексултан Усиналиев. Рахмат. Билесиңер фамилиямды? Болду. Баарыбыз айтып турганга өзүң айтпай койдуң. Жана болсо баарыбыз айтып көрүп, биякта айтпай койдуң. Все, кеттик анда. Жөө кетесиң.